Рахмат. Бақтияр Усманович, азыр мына бир топ депутаттар айтып атат, сиз өзүңүздөр угуп атасыз. Чындыгында бул өтө орчундуу маселе да. Райондорду, айылдарды бириктирүү маселеси. Мына биз азыр кайра канчалык көбүрөөк буларды бөлүп, канчалык көбүрөөк статус берсек, кийин булардын бириктирүүсү болбой калышы мүмкүн да. Анткени биздин менталитет ошондой, адамдарыбыз ошондой. Бөлүнүп алгандан кийин кошулганга мындай жол болбой калат да. Ушул боюнча өзү негизи принцип боюнча эмне үчүн район болуп бөлүнөт? Эмне үчүн бөлгөн мурда? Азыр заманбап технологиялар бар. Азыр көп нерселерди мисалы объединять этип, ошол эле услуга, это же услуга населения в основном. Тияктан келип километр жүрүп справка алуу боюнча маселеси, пенсия маселеси жана бир топ башка маселеси азыр электрондуу форматта чечилсе болот да. Ушунун алкагында сиз айттыңыз, атайын жумушчу топ иштеп атат депчи, бирок сиздин ведомство, сиздин өзүңүздүн жеке көз карашыңыз кандай? Эми бул багытта абдан туура айтып атасыз, Маржан Абдрахманович. Бул багытта эми биз бүгүн элдин ушул койгон суроосу боюнча мыйзамга негизделип ал иш алып барып атабыз. Анан бириктирүү маселеси бул жерде болгон айылга эле статус берилип атат да. Мисал, мен азыр айттым, айыл өкмөттөрдү дагы бириктирүү боюнча сунуштар бар. Айыл өкмөттөрдүн деңгээлинде. Мына бүгүнкү күндө Чүй облустунда, Аламидин районунда Ленин району менен Ленин айыл өкмөтү менен Кайрым айыл өкмөтү. Бирөөсү дотационный, бирөөсү дотационный эмес. Макул болуп атат. Пилоттук режимде биз бириктирели. Мына облус менен биз сүйлөшүп чыктык. Сиз айткан маселе боюнча район ушундай бир мурда бөлүнүп калган экен. Анан азыр ушундай айылдар бар. Мисал, бир айылдын тегерегинде түргөндөр ошону бөлүп бер деп атат да. Ал сунуш келип атат. Мынау уруудан болгондор мынау жакта жашайт, мынау дарактын бери, карагачтын бери жагында. Биз мынау жакта болуп калып атабыз. Ошон үчүн мынаны бөлүп бер дейт. Анан Ноокат районунда бир айылда ошол баягы арка кылышкан экен. Ошо арканын ар жагы башка урууга болуп калды, бизди көрүнбөй калдык. Ошо биздикин дагы бөлүп бер деген. Эми элдин баягы койгон суроосу боюнча, ал боюнча биз мониторинг да жүргүзүп атабыз. Биз өзүбүз эле эмес, бизде жалпы жергиликтүү өз алдынча башкаруу багытында биздин агенттикте 35 эле адам иштейт. Анан райондук мамлекеттик администрациялар менен ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары менен иш алып барып атабыз ал багытта. Мындай да өзүңүз азыр туура айттыңыз да. Арканын бул жагы, суунун ал жагы, дарактын бул жагы деп эле аягында эми такыр эле бир бөлүнүп калбайлы, бир мелкий чистка. Тескерисинче укрепление кылыш керек да. Буну ачык айкын айтып, ушул боюнча жумушту алып барып, сиз айтасыз, мыйзам жазылып калыптыр деп келиңиздер, анда мыйзамга өзгөртүү киргизип сунуштабайсызбы? Ушундай багытта кетпейлиби деген сунушта. Эми негизги багытты түшүнүп атам, эл талап кылганын түшүнүп атам, бирок бул жакшылыкка алып келбейт. Бул хуже болуп кете беребиз андачы. И так эле 453 беле айыл өкмөт бар, туурабы? Эми анын бардыгы укреплять этип, бир 300-дун тегерегинде калтырып койсок, сизге деле жакшы болот эле дейм да. Азыр ушул багытта мына мен айттым, 304 деп сунуштар бар. Бирок аны ушу мажбет комиссияда бир анализ жүргүзүп атабыз да. Бирок мен толук кошулам сиздин оюңузга. Мына бүгүн дагы урматтуу депутатыбыз сунуш берип атат. Кече дагы комитетте сунуш болду. Ушул 500 же 1000ден кем болбогон деп киргизиш боюнча ал мыйзам долбоорун мына өкмөткө атайын тапшырма берилди кече комитетте. Биз өкмөт менен макулдашып турган мыйзам долбоорун алып келебиз. Эми настроенияны көрүп атасыз, бардыгы макул болуп атат, алып келсеңиздер анда биз колдоп беребиз. Макул.